шоколад музейде тұрабыз. Бұл музей шоколадтың қайсыл уақытта жаралып, қайсыл уақыттарға бүгінгі күнге чейинки тарихын баяндаған музей екен. Ушул музейде абдан бир сонун кызыктуу фактыларга туш болдум, өзүмө жаңылыктарды алдым. Мына ошол шоколад музейде шоколаддын кантип жаралышынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки тарыхтары баяндалган. Мына ошолорду силерге сонун бир жаңы технологиялар менен жөп-жөнөкөй тилде шоколаддын кантип жасалышы тууралуу немистер Германиянын Көлн шаарында ошол жерде түшүндүрүп коюптур. Ошону силер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Андан эмесе кеттик, достор. Видеону аягына чейин көргүлө, абдан кызыктуу видео. Күнүмдүк турмушта жеп аткан ошо Альпенгольд болсун, Сникерс болсун, же башка бир шоколаддар бар го, бренд шоколаддар. Ошол шоколаддын кантип жасалышы тууралуу болот. Эгер видео жакса, силер видеону аягына чейин көрүп, биздин видеобузда бөлүшүп койгула. Зал Караман YouTube каналы дайыма силердин жаңы жаңылыктар, жаңы идеялар менен тааныштырып, бөлүштүрмакчы. Анда эмесе кеттик, элдин баары ушул жакта жүрөт, биз дагы ушул жакка киребиз. Ушундай бир аянтча бар. Бул жерден кирип келгенде эле жерде жазылып турат. We chocolate came of earth, how chocolate is made. Шоколад кантип жасалат, ошол тууралуу бул жакта жөнөкөй бир экрандагы видеолор менен маякта өзүнүн аппараттары менен көрсөтүп берилген. Биз му биринчиден баштайбыз. Биринчиде рост рустен деп турат, старт. Мына ушул жерден көрөбүз. Биринчи бул жерде видеосун көрөлү. Мына ошол кадимки эле какао. Какао алып келет. Мондай бир аппаратка салынат экен. Аппаратка салынып, бул жакта 125 Цельсия градуста ысытылат экен, куурултулат. Куурулган шоколаддар монтип аралаштырылат. Мындай куурулуп бүткөндөгү процесс мындай болуп калат. Мына ушундай бир аппаратта. Бул биринчи степ деп коет, биринчи шаг. Экинчи шаг. Мына ошол аппарат. Мына ошол жерде процесстердин баары ошол жерде болот. Бул жакта уже куурулуп бүткөн какаолор. Куурулгандан кийинки абалы. Мына ушул аппаратта болот экен, көрсөтүп коеюн. Сон экинчи шаг. Бул жакта жазылып турат. Winnow деп мына экинчи шаг. Бул жактан ушундай бир аппарат бар. Мына ушул жерде болот экен. Азыр экинчи шагты көрөбүз. Жана куурулган какаолор мындай бир аппаратка салынат, андан кийин келип бул жерден бөлүнүп алынат экен. Анан бул жакта ичине салынат, аппараттын ичине. Аппараттын ичине салынгандан кийин булар майдаланат. Мына көрүп атасыздар, майдаланат. Майдалангандан кийин ал ушундай бир майдаланып бөлүнөт экен. Бул жакта 4 уча турат. Анан мына майдалангандар мындай болуп калышат. Ошол процесстин баары бул аппараттын ичинде жүрөт экен. Мына ушул жерден салынды. Андан кийин мунун ичинде майдаланып атат. Андан кийинки үчүнчү кадам ушул майдаланган какаолор кайсы жакка барат? Азыр биз ушул жакка чыгабыз. Азыр бул жакта көрүп жүрүшөт. Ушунун ичине чыгып, кайтып беребиз. Азыр булар түшкөндөн кийин биз чыгабыз. Ага чейин мына экрандан мен силерге көрсөтүп тура берейин. Бул жакта
азыр бул башынан башталат. Мален жолосо гринд. Мына ошол майдалангандан кийин мына майдаланган какаолор дагы бир сейрем майдаланып атат. Майдалангандан кийинки процесс майдаланып бүткөндөн кийин мындай бир эритилип, ушундай бир линия менен могул аппараттын ичине кирет экен. Бул жактан да аралаштырылат. Жакшылап аралаштырылгандан кийин суюк болуп, анда идишке салына түшөт экен. Мына ушул процесс, үчүнчү процесс ушундай жүрөт. Бул процесстердин баары мына ушул аппараттын ичинде жүрөт. Ушул жерде жүрөт. Ал силерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы да бул жакта көргөзүп чыгайын. Так. Биринчи бул жак. Андан кийинки бул жакта көрүнбөй атат. Андан кийин бул жерге келет. Анан биринчи бул жак болду достор. Андан кийин мол суюк болуп бул жакка чыгып атат. Мына. Ушул жерден могу идишке кетет. Андан кийин ошолордун баары бул бочкалардын ичине коюлат экен. Ушул жерде топтолот. Мына ичинде толуп турат. Бул үчүнчү процесс болду достор. Эми төртүнчү шагга киребиз. Төртүнчү кандай шаг болот? Серменмен кайрадан төртүнчү шагга киребиз. Андан кызыктуу, жакты ошо сермен бөлүшүп коюн дедим. Төртүнчү шаг мындай жүрөт. Так, азыр бул жакта экрандан дагы силерге тартып көргөзөм. Микс дейт, мишен аралаштыруу. Жана бочкаларга топтолгондон кийин мына ошол ичинде турат. Андан кийинки процесс силер менен биргеликте көрөбүз. Бочкалардан мындай дальше ушундай бир идишке коюлуп атат. Анан мындай ак кошулат окшойт ичине. Сахар окшойт, сахар. Ушул кошулуп, анан айландырып атат ичинде. Мына достор, шоколадка окшоп баратабы барган сайын. Биринчи жана уруп баштадык эле. Эми окшоп баратат. Андан кийин процесс ушундай. Айланып бүттү. Ошол процесстин баары достор. Мына ушул жерде көрсөтүлөт. Мына бачоктордун ичинде болот. Сука дейт шуга. Ушул кошулду. Milk pulver, оде milk powder. Бул жакта да сахар экен. Мына ошол бачоктордон келип, бул жакка кошулуп, андан кийинки жанагы экрандан көргөн процесс мына. Ушул жерде ичинде шоколаддар айланып атат. Мына азыр эле көргөн жер. Төртүнчү шаг. Достор, эми ушундай суюк болгон шоколаддар төртүнчү шаг, бешинчи шагга барабыз. Бул жерде жазылып турат мына. Мил дейт, балсын. Ушул жерде көрөбүз. Сервис менен биргеликте. Бул жерде өтө жөнөкөй экен, ошондуктан жаш балдарга дагы келип түшүндүрүп, ата-энелер дагы жүрөт. Андан кийин жанагы видеодо түшүп келген шоколадталар мында келишет экен дагы. Бул жерде дагы майдаланышат экен. Экинчи кадам жакшылап майдаланып, үчүнчү анан бул жерден бөлүнүп бир мындай кургатылып порошок сыяктуу болуп калат экен. Карасаңдар достор, порошок сыяктуу болуп бир жерге топтолуп атат. Мына мына ошол процесстердин баары мына ушул жерден башталат, мында көтөрүлүп
ушул автомат аппаратта эле ушунун ичинде жүрөт. Андан кийинки процесс 6-чы коничерин деп турат. 6-чы процессти көрөбүз. Так. Андан кийин биринчи кадам мына кургатылган порошоктор келип түштү. Бул жакшылап аралаштырылып атат дагы. Аралаштырып бүткөндөн кийин аралаштырып, кийин суюк болот экен мындай. Суюк болуп, жакшылап аралаштыргандан кийин экинчисинде дагы мындай суюкту кошулуп атат. Ичинде кандай суюк экенин билбейм, бирок аны суюлтуш үчүн кошулуп атат го дейм. Себеби жана анан 72-70 градус ысыктыкта 72 саат турат экен. Мына ушул жерде 72 саат тургандан кийин 6-чы шаг. Мына 6-чы шаг бүтөт. Мына достор, азыркы видеодон көргөндөрүбүз бул жакта живой бизге көрсөтүп берип атат. Кызыктуу эле достор, видеону аягына чейин көргүлө. Себеби азыр аягында эң кызыктуулар аягында ушул шоколаддын даяр формасына жетип келебиз. Аз калды. Мен да өмүрүмдө биринчи жолу ушул шоколаддын кантип жасалышын көрүп атам. Балким араңарда силерден да болушу мүмкүн. Кантип жасалып аткандарын. Жөнөкөй бир маанилүү сабак видео. Мына ушул видеону силер менен бөлүшүүнү каалап турам. Так, 6-чы шаг бүттү достор. Эми 7-чи шагга барабыз. 7-чи кадамыбызда бул температура. Мына жана суюк болуп турган жер шоколаддар келет дагы. Бул жакта тилекке каршы эме жок экен. Экран жок экен достор. Бирок мына ушул жерде мына ушул жерге токтолуп келип, ушул жерде муз атылат экен. Мына ушул жерде болот, андан кийин бул жакка келип атат. Температура деп жазылып турат. Мына ушул жерде муз атылат. Мына муздак болуп турат, кармасак. Жыты шоколад достор. Андан кийин муз атылгандан кийин не болот? Айнфален мулт дейт. Муздатылган шоколаддар келет дагы. Биринчи бул жерге коюлат. Андан кийин атайын калыптар бар экен достор. Мына калыптарга коюлуп салынат экен. Ошол калыптардын ичине ал жерде дагы могу температуранын эмеси турат, кайрадан муздатылат экен дагы бир жолу. Андан кийин мына калыптарга салынып, анан ар бир калыптарды бошотундай оңой ич үчүн аларды эме кылат. Айландырат экен мына. Видеодон көрүп атасыңар керек. Андан сырткары мына ошондо баягы какаодон пайда болгон шоколаддар буюрса даяр продукт. Мындай упаковкаланып, даяр болуп калат экен. Достор, мына ушул процессти бул жакта көрсөтүп берели. Мындай атайын үстүдөн достор калыптар бар, келе атат. Мына түшүп атат калыптар. Бул шоколаддын ушундай бир калыптар түшкөндөн кийинки ар жакка кетип атат. Эми ушул калыптарды бул жактан көрсөтөбүз. Так, айланып. Мына калыптарыбыз бул жакта жүрөт. Даяр болуп. Эми бул жерден көрөбүз достор. Мына силерге көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Мына ошол калыптарга шоколаддар коюлуп атат достор. Бир аз могу айнеге мутнуйраак көрүнүп атат, бирок ойлойм мына көрүп атсаңар керек. Ана коюлуп атат. Калыптарга толду. Толуп бүткөндөн процесс энерге көздүн сүрөтүн тартып коюптур, атайын лукмаль деп бир карап көр деп. Мына ошо калыптарга түшкөн шоколаддар бул жакта. Аларды баягы тегиздеп атат да достор. Мына жактан эме коюлуп калгандан кийин
баары эле бирдей формада болбойт, анан бирдей калыптагы үчүн бул жакта кыймылдап турат экен, монтип коюн. Кыймылдап туруп, анан бул жакка кетип атышат. Дальше аппараттын ичине кирип атат. Бул жакта мына ушул шоколаддар коюлуп атат. Ошолор мынтип ылдыйына түшүп, мындай болуп бул жакка барат достор. Бул жакта ошол процесстер керет. Анан мынакей жана шоколаддарыбыз достор. Бул жерде процесс абдан акырын жүрүп атат. Достор, мына жерде азыр эле көрдүк. Мисалы, пресстелгенден кийин буларды кайра бошотуш керек. Бул жактан пресстелип чыкты да. Бошоткондон кийин процесс атайын бул жерге келет. Бул жерге келгенден кийин бир аз токтойт экен. Токтоп, бул калпты эки жактан бул аппарат кармайт экен да, бекем кармайт экен дагы. Андан кийин бир аз бошотот экен. Оңой чыгыш үчүнчү. Азыр мына көрүп атасыздар. Бир аз видеодон байкалдыбы? Бирок бияктан жакшы эле байкалып атат. Андан кийин мына биздин шоколаддарыбыз бул жака келди. Андан кийин бул жакта жүрөт. Биздин шоколаддарыбыз. Так, андан кийинки процесс кандай жүрөт достор? Так. Мына силер үчүн атайын бир мына караңыз достор. Дендер шоколадын роботер. Соус жеген үчүн. Атайын бир робот бар экен достор, мына. Ошол келген шоколаддарды кармап, бекем кармайт экен дагы. Аны бул жакта өткөрүп берет экен. Ар бир программалаштырылган булар. Мынакей кармады дагы. Топ. Бул жака таштайт азыр. Азыр жокто процесс токтоп калды. Достор, ал жакта толуп турса, кармап туруп бул жака таштай берет. Эгер мына достор, роботтагы баягы ката иш кылат экен, мына каталыкчылыгы. Бул шоколаддар кайра бракка кетип атат да, бул жактан кайра эрийт экен. Эрип, коюлуп кайрадан келет экен. Мынакей. Менимче бул мынакей. Эми баштайт. Азыр ошол кармаган шоколаддарды бул жактан таштайт. Жок. Тилекке каршы дагы жок. Робот дагы өз ишин мыкты аткара албай атат. Менимче бул жакта башта процесс кечигип атат. Мына ошол процесс кечиккен сайын робот өзүнүн ишин туура эмес жасап атат. Бирок азыр көрөбүз 3-чү жолу кармады. Наконец-то таштады достор. Бул жакта да таштады. Эң туура иштеп атат, бирок тилекке каршы бул жерде дагы бир шоколадтын эмеси калып кетти. Азыр мына калып кетти. Булар бул жакка келип кайра эрип, кайрадан келет. Ошол достор, ал эми бул жакта тилекке каршы корона сыяктуу бул жакта мына кнопканы бассаң, шоколад чыгарып бермей экен, бул жактан келмей экен, бул жакта каалагандар ошол шоколадтан ысыймай экен. Бирок корона убагында гигиенаны сактайлы деп убактылуу иштетпей койдур. Мына ошол процесстер бул жакта жүрүп атат. Эжелер атайын эме кылып, шоколаддарды алып, терип бул жакта салып атат. Бул жакта упаковка досторна. Чынында абдан сонун бул жакта упаковкаланган шоколаддар ушул жакта турат. Мынакей достор. Анан бизге күнүмдүк турмушта ошо жеп аткан шоколаддар ушинтип жасалат дагы. Бизге келет экен.
Элдер достор балдарын алып келип алып. Ушуну алып та бул жакта ленталар. Дайын упаковкаланып экен. Упаковка салынып, анан пакеттерге салынып, сатууга чыгат. Ошол достор, ал эми бул жакта ошол эң биринчи аппараттар экен. Ошону архив үчүн коюп коюштур. Ал эми достор, бул жакта абдан бир кооз шоколадтан эмелер турат, фонтандар турат. Мына достор. Мына ошо шоколаддын кантип жасалуу процессин силер менен бөлүшүп кеттим. Ал эми могу үстүдө ошол шоколаддарды сатат экен, сатып алсаңар болот экен. Достор, ушун менен шоколаддын кантип жасалуу процессин силер менен көрсөтүп чыктым. Эгер видео жакса, достор, биздин каналды колдоп, Залт Караман YouTube каналга жазылып, комментарий калтырып койгула. Видео жакса, видеону бөлүшүп койгула. Силердин колдооңорду күтөмүн. Рахмат, жакшы туруңла. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.